Кыргызстанды Кытай жарандары каптап жатабы? Интернетте ушундай кытайлыктардын саны өсүп, үй жерлерди сатып алып, компанияларды ачып жатышат деген маалымат жапырт тарап жатат. Кытай бизди басып алат, улуттук коопсуздукка коркунуч жаралып жатат деген адамдар дагы бар экен. Чынында кандай? Эл арасындагы сөздөр ушакпы же чын эле ошондойбу? Биз ачык булактарды карап чыктык, жагдай кандай экенин айтып берем. Видеону аягына чейин көрүңүз. Негизи Кытай жарандары Кыргызстанга эркин кирип чыга алышпайт, виза алышы керек. Бирок былтыр жеңилдетүүлөр кирген. Эгерде туристтер 5тен 25 кишиге чейин бир топ болуп келсе, визасыз 21 күн жүрө алышат. Бул туристтерге гана тиешелүү. Жылдан жылга кытайлык туристтердин саны өскөнү чын. Анткени былтыр эле 128 миң адам кирип чыгыптыр, а 2023 жылы бул сан 70 миңдин тегерегинде эле болгон. Муну менен катар экономикада чоң өзгөрүүлөр болуп жатыптыр. Биз Юстиция министрлигинин базасындагы кытайлык ишкерлердин компанияларын изилдеп чыктык. Элестетиңиз, акыркы 5 жылда эле 3,5 миңге жакын жаңы компания ачылыптыр. Салыштырсак, 1997-2019 жылдары 1800 эле компания болгон. Мына ушундайды Дана 30 жылда боло элек деп айтса болот. Ошого жараша Кытайдын инвестициясы өсүп жатабы? Адаттагыдай эле. Бул боюнча эң чоң көрсөткүч 2015 жылы болгон. Бирок бул жерде 2025 жылдын жыйынтыгы жок. Статкомдо статистика чыга эле экен. Мындан тышкары Кыргызстан чет өлкөлүктөргө иштөөгө уруксат берет, бирок анын саны чектелген, квоталар алдын ала жарыяланып турат. 2010 жылдан бери анын жалпы саны 10 миңдин тегерегинде болгон. 2021-2022 жылдары 16 миң, 2024 жылы 24 миңге чейин өскөн. Быйын квоталардын саны 40 миңге жет. Адатта квоталардын көбүн Кытай жарандары алышат. Алар жол, темир жол, көпүрө куруу сыяктуу чоң мамлекеттик проекттерде иштешет. Чет өлкөлүктөр жер батир сатып алып жатканы элди тынчсыздандырып жатат. Ооба, мыйзам боюнча чет өлкөлүктөр батир же бизнес үчүн имараттарды сатып ала алышат. Бирок жерлерди менчикке чыгара алышпайт. Бир гана 49 жылга чейин ижарага уруксат берилген. Өзүңөр көргөндөй, чектөөлөр бар, бирок шарттар жеңил эле. Мындан тышкары Кыргызстандын жарандыгын алгандардын тизмеси мурун президенттин сайтында чыгып турчу, бирок эми бул маалымат ачык жарыяланбай калды. Ошондуктан канча Кытай жараны биздин паспортубузду алганы тууралуу биле албайбыз, бирок чынында мурунку тизмелерде кытайлардын саны аз эле болчу. Ооба, расмий статистиканы карасак, акыркы жылдары кытайлык туристтердин дагы, ишкерлердин дагы, мигранттардын дагы саны өсүп жатыптыр. Аларга Кыргызстанда компания ачып, батир сатып алып, жерди ижарага алганы уруксат берилген. Мында коркунуч барбы же жокпу? Бул башка маселе. Бирок биздин кошуна мамлекеттерибиз дагы так ушундай кадамдарга барып жатыптыр. Шарттар жеңилдетилип жатат. Бул саясий экономикалык чечимдер. Бизде интернетте чет өлкөлүктөр туурасында ызуучу маалыматтарды таратып жаткандар дагы бар. Негизи эле маалыматты тактап, андан кийин гана чыгарыңыздар. Кокус улуттар аралык кастыкты козуткан билдирүүлөр болуп кетсе, жоопко тартылышыңар ыктымал. Мамлекетте чет өлкөлүктөрдүн миграциясын башкарып көзөмөлдөгөнү бардык куралдары бар. Керек болсо туристтердин санын азайтып, иш квота, визаларды чектеп, жерди ижарага берүү жана батир сатуу мыйзамдарын өзгөртүп койсо болот. Ушундай акча, технология келип жаткан убакытта ушундай чектөөлөр керекпи? Комментарий жазыңыз.